алейкум мекендештер. Баарыңыздарга Америка Кошмо Штатынын Канзас штатынан чоң салам. Бүгүн Америкада 29 ноябрь. Мекенден алыс болсок дагы Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды азыр көрүп жатабыз. Кыргызстанда абдан суук болуп жатыр, кар бар экен. Көптөгөн мекендештер жылуу кийинип жүрөт. Өзүңүздөр көргөндөй, мен Канзас штатында футболкачан жүрөм, достор. Күн абдан жылуу. Атайын ушу эс алуучу жайга токтодум. Сиздер менен ой бөлүшөйүн деп. Бир-эки күн болду. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо болду. Ошол шайлоо боюнча өз оюмду биздин каналдагы мекендештер менен бөлүшөйүн деп отурам. Негизинен алганда буга чейин көптөгөн шайлоолорду көргөнбүз, достор. Ал шайлоолордун жыйынтыгы кандай болгонун дагы көргөнбүз. Бул өткөн шайлоо ал шайлоолорго окшогон жок. Анткени өткөн шайлоолордо элдердин баарына акча таратылчу, пачкалап суудай акча. Автобус кылып, машиналар менен, автобустар менен, маршруткалар менен элдердин баардыгын шайлоо участогуна ташышчу. Андан тышкары ичине кирип, бюллетенге отметка кылганын фотоаппаратка тартып чык деп ошентип элдерге задача коюшчу да. Көптөгөн студенттердин баардыгын коркутуп, үркүтүп, эгер шайлоого барып, ушул партияга голосуңарды бербесеңер, биз силерди отчисленияга кетиребиз деген фактылар көп болгон. Көптөгөн мугалимдерди эгер бул партияга шайлоого барып, тандооңорду кылбасаңыздар, жумуштан кетесиңер деп коркутуулар болгон буга чейин. Бул шайлоодо эмнеге адамдар аз келип калды? Анткени ошондой ташуулар болгон жок. Адамдарга пачкалап акча таратуу болгон жок. Студенттердин баарын айыл көчө кылып адамдарды шайлоо участкаларына эч ким ташыган жок. Ошон үчүн бул шайлоодо адамдар аз келип калды го деп ойлойм. Өткөн бир видеодо да айткам, бул шайлоону жакшы өткөзүп, мекен үчүн эмгек кылам деген патриот жигит айымдарды тандайлы деп. Мурда өтүп жүргөн көптөгөн кандидаттар өткөн жок мында. Например, бир эле кандидат алсак, Шыкмаматов өткөн жок. Элдер каалаган кандидаттар дагы өтүштү, жаңы жүздөр келди. Мисалга алсак, Кукулов өттү. Кукулов дагы айтып жүрдү эле. Мен эгер депутат болсом, көптөгөн маселелерди чечем деп. Мына шанс болду. Бизде азыр көптөгөн мамлекеттер карап турат да. Көптөгөн мамлекет, кошуна мамлекеттер, чет мамлекеттер карап турат. Эмне болуп кетет экен? Шайлоо тынч өтөт бекен? Эмне деген инвесторлор карап турат. Биз Кыргызстанга барып инвестиция жасайлыбы, же жасабайлыбы? Ызычуу болбойт бекен? Тынч болот бекен? Бизге шарт түзүлөт бекен деп. Эгер тынч болсо, бардыгы тынч болсо, инвесторлор келет, экономика өнүгөт деп. Эгер азыр биз кайрадан эле ызычуу сала берсек, эми бир шайлоо деген шайлоо да. Бирөөлөр өтөт, бирөөлөр өтпөйт. Анан ар дайым эле өтпөгөн кандидаттардын баары эле чогулуп алып ызычуу сала берсек, мамлекет эмне болот? Анда өнүкпөй кайра 5-10 жыл артты көздөй кетебиз да. Биздин президент айтып ойлатпадыбы? Тазош шайлоо өткөрөлү. Акча таратмай жок. Машина менен ташымай жок. Кимди кармасак катуу жазалайбыз деп. Бул шайлоодо андай болгон жок да. Негизинен алганда эми баягы биздин президент аракет кылып атат иштейм деп. Бирок тегерегинде да ар кандай адамдар бар да. Кээ бирлөр жакшылык каалайт, кээ бирөөлөрү жакшылык каалабайт. Ошо тегеректеп жүргөндөрдүн арасында да болушу мүмкүн да. Кайра ызычуу болсун, кайра власть алмашсын. Биз кайра башка жумуштарга баралы, көтөрүлөлү.
Анан ошентип эле ызычуу боло берсек, ансыз деле рекорд Гиннесовка кирип бүттүк го. 3 жолу революция жасадык. Ошондой достор. Анан мен бул шайлоого чейин эле бир оюм бар болчу. Өткөн шайлоону көргөнбүз. Жыйынтык эмне болгонун. Өткөн жылы октябрь айында жогорку кеңешке шайлоо болгондо ызычуу болуп, ыңкылап болгон. Ошондо бул борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайлдабекова болчу. Негизинен алганда баягы президенттин тегерегинде дагы советниктер бар да. Ошолор деле айтса болмок да. Бул мен жекече оюм. Өткөн жылкы шайлоодо жогорку шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайлдабекова болчу. Кандай результат менен бүттү? Сиз өзүңүз сүйлөшүңүз, жакшынакай түшүндүрүп айтып, отставкага кетирип, ордуна башка төрайымды же төраганы шайлайлы деп айтса жакшы болмок да. Анткени өзүңүздөр билесиздер да. Жогорку кеңештин выборуна нааразы болуп, көптөгөн мекендештерибиз Бишкекке чогулуп, анан ызычуу болбоду эле. Бул шайлоону таза башташ үчүн таза кишини отургузуш керек болчу деп ойлойм. Эми анын жолу баягы эл тандаш керек болчу да, таза кишини. Бир нече кандидаттардын бүт баарын атын айтып, анан бизде КТРК деген телевидение бар да. Ошо аркылуу соц опрос кылып ийсе деле болмок да. Шаарларга барып журналисттер, айылдарга барып, мону кандидатуралардын кимисин таза деп ойлойсуздар, кимиси ушу шайлоо комиссиясына төрайым же төрага болушун каалайсыздар деп соц опрос кылганда эле билинет да. Адамдар айтат да, буга ишенебиз, буга ишенбейбиз деп. Анан ошонун жыйынтыгы менен эле мына эл тандады деп эң тазасын отургузса, мындай болбойт болчу да. Мен азыр бул шайлоону 100% таптаза өттү деп айта албайм. Анча-мынча мүчүлүштөр кетти. Эми ушул шайлоонун эң негизги жооп бере турган адамдары бул шайлоо комиссиясы да. Ошо борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жана сервер иштебей калды, эмнеге иштебей калды. Ошолорун мурдатан даярданыш керек болчу да. Ошон үчүн мен жекече оюм ошондой, достор. Эң негизгиси мекендештер менен баягы туура иштерди кылып, түшүндүрүү иштерин кылып, тынч өткөнү жакшы. Азыр кайра өтпөй калгандардын баары чогулуп, кайра революция жасайбыз, кайра ызычуу салабыз деп, анан чаң будуң түшүп калсаганда бүттү. Чет мамлекеттер, кошуна мамлекеттер эч кимиси катышпай калат анда. Бул Кыргызстанда закон жок экен депчи. Негизинен оюм ошондой, достор. Анан өткөндө мен деген Чикагода жашаган бир мекендешим менен сүйлөшүп калдым. Телефон менен сүйлөшүп калдым. Бир жумуштан экинчи жумушка которулаттыр. Анан мен да кызыгып калдым. Ошо жумуш боюнча бир маалымат болсо айтпайсыңбы? Мен YouTube каналдан айтсам, көптөгөн мекендештерге жардамы тийип калышы мүмкүн деп. Анан 2 күн мурун жумушка чыгаардын алдында дагы паркингде отуруп, Instagram баракчаман түз эфир кылып, мекендештер менен бөлүшкөм оюмду. Америкага келгенде, мо Чикаго шаарында, Нью-Йоркто деле бар болуш керек, мо Чикаго шаарында орустардын чакан ишканалары бар экен. Ал эмне деген ишканалар? Бул Америкада ар бир үйдө интернет кирген. Ар бир үйгө интернет кен, Wi-Fi бар. Баардыгы колдонот. Мен Бруклинде жашап жүргөндө дагы $55 төлөп интернет колдончумун. Бул азыркы Агаяда жашап аткан комьюнитиге дагы $75 ай сайын төлөп интернет колдоном. Муну заставлять этет да. Обязательно интернет колдонушуңар керек деп. Эгер колдонбосоңор дагы $75 кармай беребиз деп. Ошон үчүн $75 ай сайын төлөгөн үчүн биз колдонобуз интернет. Ошондой интернет кабелдерин квартираларга, жер үйлөргө киргизе турган атайын чакан ишканалар бар экен. Ошондой бир ишканага жумушка кирип атам деп айтты. Ал жака кириш үчүн барып сүйлөшкөндөн кийин
2 жума окуш керек экен. 2 жуманын ичинде ал жактагы күчтүү специалисттер бүт баарын үйрөтөт экен. Андан кийин договор түзүп жумушка алат экен. Жаныңа бир опытный киши кошуп берет экен. Анан ошо опытный киши менен определенный срок иштегенден кийин анан отдельно иштесе болот экен. Маянасы да жакшы экен. Мага ал мекендешим айткандай жумасына $1,5 чейин тапса болот экен. Айына $6,000 чейин тапса болот экен. Айына $6,000 бул жаңы келген мекендештер үчүн абдан жакшы маяна. Биз Америкага келгенде $2,000 иштечүбүз. $2,000 основной жумуш болчу, андан тышкары суббота воскресенье иштеп, бир 2,5 чейин жеткизип алчубуз. Жаңы келген мекендешке $6,000 деген абдан жакшы маяна да. Азыр көптөгөн мекендештерибиз грин картанын результатын күтүп атышат да. Кудай буйруса эмки жылдын 7-майынан баштап результат билине баштайт. Ошондо уткан мекендештерибиздин эсинде болсо деп мен атайын маалымат берип атам. Эгер Кыргызстанда же болсо Россияда дүйнөнүн ар кайсы бурчунда, булуң бурчунда жашап аткан мекендештер ошондой курстар же окуулар болуп калса, окуп алсаңыздар абдан сонун. Бул жакта физический жумуш жок. Мен да бир казак жигитти тааныйм, өзүнүн YouTube каналы бар. Ошол 48ге жакын видеосу бар, өзү Калифорнияда жашайт. Өзү ошондой иш кылат. Күнүгө 2ден, 3дөн, 4дөн жетишкенине жараша үйлөргө барып интернет кабелдерин киргизет. Бул жакта да Америкада үйлөрдүн ремонту ар дайым болуп турат. Ремонт болгондо эски кабелдердин баары алынат, анан жаңыртыш керек болот. Кээ бирлөрдүн эски кабелдерин алып, жаңы кабел койдурабыз дейт. Кээ бирөөнүкү иштебей калат. Ошон үчүн ошондой курстарга барып, интернет кабелдерин үйгө киргизүү боюнча курстарга барсаңыздар, бул жакка келгенде жакшынакай жумуштар табылат экен, достор. Мен Чикагоны точно 100% гарантия айта алам. Көптөгөн ишканалар бар экен, Нью-Йоркто да бар болуш керек. Эми Америка окшош эле да. Нью-Йоркто кандай болсо, интернет колдонсо, Чикагодо деле ошондой интернет колдонот. Ошон үчүн колдон келсе, ошондой курстарды бүтүп, достор. Анан колдон келсе, Кыргызстандан иштеп, Россиядан иштеп, опыт топтой бериш керек. Ошол жумуш жөнүндө ой бөлүшүп коеюн деп ойлогом. Абдан жакшы жумуш экен. Жанагы баланын, казак баланын бир видеосун өткөндө Телеграмга да койгом. Bir күндө $800 кантип тапса болот деген. Ошол бала заказ көп болгондо күнүгө $800 чейин таап коем дейт. Бир жумушту бүтүрүп, экинчи жумушка барып, үчүнчү жумушка үйгө барып, төртүнчү үйгө барып, например, бир күндө 4-5 үйгө кабель киргизсе, ошонун суммасы $800 чейин таап коем деп видеосу бар. Ошол видеону мен ушул видеонун ссылкасын коюп коем ушул видеонун астына. Ошону көрүп көрсөңүздөр болот. Абдан жакшы түшүндүрүп берет. Өзү Калифорнияда жашайт. Ошондой, достор. Бул дагы бир жакшынакай жумуш экен. Физический жумуш жок, жумуш эмес. Баягы грузчик болуп иштегенин ордуна жеңил жумуш. Башында булар өзлөрү дагы машина бериши мүмкүн. Анткени ичине кабелдер салынат. Ар кандай оборудованиялар, тепкичтер, лестницалар, кескичтер дегендей өзлөрүнө керектүү инструменттер салынат да. Кээ бирлөр ошолор менен договор түзүп жумушка кирип алып, өзүнүн машинасы менен да иштесе болот экен. Ал жумушка кириш үчүн обязательно права керек. Анан көп мекендештер суроо берет. Мен ошол мекендештердин берген 1-2 суроолоруна жооп берип коеюн. Көп мекендештер суроо берет. Кыргызстандын правасы жарайбы? Америкага келгенде иштегенге деп. Иштегенге такыр жарабайт Кыргызстандын международный правасы болсо дагы. Эгер международный права менен келсеңер, ар кайсы штаттын закондору бул жакта ар кандай. 50 штат болсо 50 штаттын закондору такыр эле бири-бирине окшобойт. Кээ бир штаттарда Кыргызстандын правасы менен жаңы келгенде 3 айга чейин айдаса болот экен. Кээ бир штаттарда 1 айга чейин айдаса болот экен. Кээ бир штаттарда такыр айдаса болбойт экен. Например, Агая штатында такыр айдаганга болбойт экен. Силер жаңы келгенде Кыргызстандын международный правасы болсо, бир тааныштарыңар болсо, тааныштарыңардын машинасы болсо, ошол машинаны айдап жүрө берсеңер болот, бирок ал машинанын ичинде иншуренс болуш керек. Андан кийин ошо тайтл деп коет, ошо машинанын документи болуш керек.
Ошол таанышыңардын машинасын алып эле анан ошол определенный штаттан чыкпай айдашыңар керек. Например, Иллинойс штатынан 3 айга чейин айдаса болот экен. Иллинойс штатынын ичинен айдап жүрө берсеңер болот. Чикаго шаарынан чыгып. А башка, например, Индианага кирейин десеңер, Индиядан, например, ал штатта айдаганга болбойт. Ошондой анан көп мекендештер суроо берет. Биз Кыргызстанда туруп, тракты Америкадан сатып алып анан иштетсек болобу деп. Мен көптөгөн мекендештерди билем. Бирок аны үчүн деген бул жакта бир адам болуш керек. Силер ишенген. Анткени силер акча салып ийсеңер, акчаңарды тозуп алып, мияктан трак алып, аны оформить этип, аны айдай турган бир адам табыш керек. Надежный бир адам табыш керек. Миякта ар кандай да бирөөбүз деген бир ай иштеп коюп кетип калышы мүмкүн башка жумушка. Анда башкасын табыш керек. Көп мекендештер бул жака келип, траковый компанияларга кирип, тааныштарды, досторду күтүп, ошол компания менен жакшынакай отношение болгондо, өзүнүн трагы болсо, 1, 2, 3 трагы болсо, анан ошол компанияга табыштап, же болсо бир досуна, бир таанышына табыштап коюп, анан Кыргызстанда жашаган мекендештер бар. Анан бул жактан болсо, ишенчиликтүү кишилер болсо, ошол трак бузулат, водитель табыш керек. Трак бузулганда убагында оңнотуп, анан деген булар трактын документтери дагы жыл сайын жаңырып турат да. Бул трактын өзүнүн документи бар, трейлердин документи бар. Техосмотрларды өткөрүп туруш керек. Ар кандай жумушу көп да. Ошого макул, мен иштетип берем деп. Анан кээ бирөөлөр бар, например деген $1000 берип коет, рентке берип коет дагы бул жактан. Кыргызстанга кете берет. А ошо $1000 алат дагы кээ бир компаниялар, например, 200-ün алып калат, баягы бул жактагы жумушун бүтүрүп аткан үчүн. $800 MoneyGram аркылуу салып турат. Даже кээ бирөөлөрдүн 2-ден 3-төн трагы бар. Кыргызстанда жүрө беришет, миякта 3 траг иштеп атат. Ошон, например, ай сайын, жума сайын $3000 алат дагы, ар биринен определенный сумманы кармап калышат дагы кээ бир компаниялар. Эми баягы досу менен сүйлөшүп кетиши мүмкүн. Например, ошо 3000дин сен деген бир 500-ün алып кал дагы $2,500 мага салып турасың деп. Ошондой кылса болот. Даже англис тил жакшы болсо, бул жакта диспетчер болуп иштесе болот. Азыр көптөгөн компаниялардын диспетчерлери Америкада эмес, көбүнчөсү Россияда, Украинада, ар кайсы жакта отурат. Бирок бул жакта күн болгондо ар жакта түн, тигил жакта Кыргызстанда түн болгондо бу жакта күн болуп, ошол дагы кичине баягы туура эмес ырайык болуп калат да. Жолун тапса болот. Бардык нерсенин жолун тапса болот. Ошон үчүн мен анча-мынча убакыт болгондо маалымат берип турам. Негизинен алганда достор мындай да, баягы чыгармачылык адамдардан журналисттер интервью алып калат го. Например, бир ырчыдан интервью алып калат го. Силердин абдан сонун хит ырларыңар чыкчу эле. Эмне илхомуңар келбей атабы, эмнеге жакшы ырлар чыкпай калды го деп. Ошо сыяктуу ар кандай периодтор болот экен да. Кээ бирде башка жакшынакай ойлор келет экен, илхом болот экен, жакшы видеолор чыгат экен. Меники да ошондой азыр застой болуп турат. Чарчоолуктун себеби болуш керек деп ойлойм. Анткени Кыргызстанда бир чети жакшы да. Бир ай, бир жылда отпускага чыгып, бир ай эс алып алат, күч кубат токтоп туруп, анан жумушка кайра келет. Биз бул жакта бир 8-9 жылдан бери жүрөбүз, отпуска деген жок бул жактачы достор. Ошон үчүн баягы чарчоо сезими дагы болуп, анан көптөгөн жакшы ойлор келбей, жакшы видеолор чыкпай атат. Кудай буйрса, бир күнү жакшынакай ойлор келип калышы мүмкүн, жакшынакай видеолор чыгарабыз, жакшынакай маалыматтарды чыгарабыз. Ошон үчүн ушундай кичине чакан видео болуп калды. Таарынбай көрүп туруңуздар. Баарыңыздарга чоң салам. Ийгилик. Кийинки видеодон жолугушканга чейин, Кудай буйрса, кийинки видеолор мен үйгө 2 жума иштейм дагы, үйгө барам. Ошондо как раз декабрдын ортосу болуп калат. Ошондо мен өткөндө айткандай, бир жакшынакай бир оюн уюштуруп, жаңы видео чыгарабыз. Ошол оюнга катышып, биздин мекендештер өзлөрүнүн комментарийларын жазып, лайктарын басса, атайын программалар бар экен. Азыр 21-кылымда.
ошол программага ушул видеонун ссылкасын салып койсо, ал программа бүт баарын билет экен, катталуучулардын баарын санайт экен, санын ким комментария жазса. Анан ошол комментария жазган мекендештерден өзү эле программа канча киши деп койсоң 6 десең 6 кишини тегереттирип фамилияларын чыгарып коет экен. Жана никнеймдерин чыгарып коет экен. Ошол мекендештерге $50 жаңы жылдык столуна беребиз, $300 оюн болот. А так биз жумушка кеттик достор. Жакшынакай маанай менен кезигип туралы.